Assalomu alaykum, urmatlı Qırgız Top kanalının görүүчүлөрү, sizler менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү эң күчтүү деп аталган 5 өлкөнүн армиясы тууралуу кеп кылабыз. Баарыбыз эле билгендей, армиясы күчтүү өлкөлөр бүгүнкү күндө таасирдүү жана дүйнөнү башкарган өлкөлөр. Демек, армияң күчтүү болсо, сени башка өлкөлөр сыйлап урматтап турушат. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Себеби достор, видеонун аягында Кыргызстандын армиясы тууралуу бир нече кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Андыктан достор, бул видеого бир лайк коюп, биздин каналды колдоп кетиңиздер. Биз видеобузду баштадык. Биздин топту Япония өлкөсү ачып берет. Биз Россия жана АКШ сыяктуу өлкөлөр башка өлкөдө болуп жаткан согуштарга да аралашып жүргөндүгүн байкап эле келебиз. Япония болсо 2-дүйнөлүк согуштан бери эч бир согушка катышпай келген өлкө. Буга себеп Япониянын конституциясы боюнча аскердик жер чатактарга катышуусуна ачык түрдө тыюу салынгандыгы айтылат. Башкача айтканда, Япония өлкөсү согушууга тыюу салган. Бирок эң кызыгы, бул өлкөдө согушка тыюу салынгандыгына карабастан Япониянын армиясы 2021-жылы Global Firepower уюму түзгөн рейтинг боюнча 138 өлкө ичинен дүйнөдөгү эң күчтүү армиялар катарында 5-орунду ээлеген. Пакистан, Франция, Корея, Турция, Сауд Арабия сыяктуу өлкөлөрдүн армиясына салыштырмалуу Япония өлкөсүнүн армиясы күчтүү деп таанылган. Эмнеси менен күчтүү? Келиңиздер, анда бул өлкөнү күчтүү кылып турган нерселерге токтолуп кетели. Изилдөөчүлөрдүн маалыматы боюнча Япониянын армиясында 300 миңден ашуун аскер бар. 1000ден ашуун танкасы бар жана мындан сырткары 1500дөн ашуун учактары бар. 290 истребитель, 131 согуштук кемелер бар. Суу астында жүрүүчү кайыктар 20-ны түзөт. Япония өлкөсү армиясына жылына 44 миллиард доллар акча коротот. Бул абдан чоң суммадагы акча. Кийинки өлкөбүз Индия. Дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын катарында 4-орунду ээлеп турат. Японияда согушка даяр аскерлердин саны 300 миңден ашуун болсо, Индияда 1 миллион 350 миңди түзөт. Демек, Индиянын аскерлеринин саны абдан көп. Биздин Кыргызстанга салыштырмалуу 130 эсе көп. Башкача айтканда, биздин бир аскерге Индиянын 130 аскери туура келет. Эң кызыгы достор, бул өлкөдө армияга барып кызмат өтөөгө милдеттүү түрдө чакырбайт, баары өз калуусу менен барышат. Бүгүнкү күндө Индиянын армиясында 4292 танкалары, 2123 учактары жана 16 суу астында жүрүүчү кемеси. Эң кызыгы достор, бул өлкөдө Япониядан айырмаланып турганы 120 дана ядролук куралы бар. Бул өлкө армиясына 60 миллиард доллар акча коротот. Индия өкмөтү жаңы курал сатып алууга жыл сайын чоң суммадагы акчаларды коротот. Ал эми эгерде индиялыктар негизинен Россиядан курал жарактарды сатып алып жүрүшсө, бүгүнкү күндө курал жарактарына акчаны аябай бүгүнкү күндө Европа өлкөлөрүндө да кымбат баалуу болгон курал жарактарды сатып алышууда. Дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын катарында 3-орунду ээлеп турган өлкө бул Кытай өлкөсүнүн армиясы. Бүгүнкү күндө Кытайдын армиясында 2 миллиондон ашуун аскер бар. Балким айтышыңыздар мүмкүн, 1 миллиард 400 миллион калкы бар Кытай өлкөсүндө болгону 2 миллион эле аскер барбы деп. Оба, бүгүнкү күндө Кытайда 2 миллион аскерлер армияда кызмат өтөп келишет. Бирок согуш баштала турган болсо, колуна курал кармап согушууга даяр адамдардын саны 700 миллионго жетүүсү мүмкүн. Дүйнөдөгү эң көп аскери бар армиялар катарында дал ушул Кытай өлкөсү 1-орунду эч кимге бербей келет. Мындан сырткары Кытайда 3500 танкасы, 3200 учактары, 74 суу астында жүрүүчү кемелери жана 400 ядролук куралдары бар. Бүгүнкү күндө кайсыл өлкөдө ядролук куралдары болсо, ал өлкө дүйнөдө таасирлүү жана ал өлкөнүн авторитети жогору. Кытай коргонуу муктаждыктарына чыгымдарды көбөйтүүнү улантууда. Эгер 2000-жылдардын башында өлкө армияга жана аскердик өнөр жай комплексине 17 миллиард доллар сарптаса, 2020-жылы бул көрсөткүч 237 миллиард долларга жеткен. Демек, Кытайдын армиясы акыркы 20 жылдын ичинде абдан бат өнүккөн. Россия. Бүгүнкү күндө Россиянын армиясы дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын катарында 2-орунду ээлеп турат.
жана 800 миң аскер армияда кызмат өтөшөт. Россия армиясына 60 миллиард доллар акча коротот. Демек, барыңыздар эле Россия өлкөсү армиясына жогорудагы Кытай өлкөсүнө салыштырмалуу акчаны аз короторуну түшүндүңүздөр окшойт. Жана Кытай, Индия өлкөлөрүнө салыштырмалуу аскерлердин саны да аз. Бирок Global Firepower уюмунун түзгөн рейтинги боюнча Россиянын армиясы бул эки өлкөгө салыштырмалуу күчтүү. Себеби эмнеде? Жогорудагы өлкөлөргө салыштырмалуу Россия өлкөсүндө танкалардын саны көп. Бүгүнкү күндө Россиянын 12.950 дана танкасы бар жана 4000ден ашуун учактары бар. Суу астында жүрүүчү кайыктар 62 дананы түзөт. Жана эң кызыгы достор, 2000ден ашуун ядролук куралдары бар. Ядролук куралдардын көптүгү боюнча Россия бир гана бул жогорудагы эки өлкөнү ашып өтпөй, дүйнө жүзү боюнча эң көп ядролук куралдары бар өлкөлөрдүн катарында биринчи орунду ээлеп турат. Албетте, булардын баары Россияны эң күчтүү армиялардын бири кылып турат. Бирок дүйнөдөгү эң күчтүү армия бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттарынын армиясы. Америка бүгүнкү күндө армиясына жылына 750 миллиард доллар акча коротот. Мындай көп акчаны эч бир өлкө өз армиясына коротпойт. Албетте, мындай көп акча америкалыктарга эң заманбап жана эң кымбат курал системаларын иштеп чыгууга жана сатып алууга, өз армиясын эң жогорку деңгээлде камсыздоого жана ошол эле учурда дүйнөнүн ар кайсыл тармактарында бир нече согуштук компанияларды түзүүгө мүмкүнчүлүк бере алат. Жана мындан сырткары америкалыктар акыркы аскердик технологияларды өнүктүрүүдө лидер болуп саналат. Көп жылдар бою АКШнын армиясы дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын рейтингинде ишенимдүү түрдө биринчи орунду ээлеп келген. Америкалыктардын дээрлик бүткүл дүйнөдө аскердик базалары бар. Мындан сырткары америкалыктарда 6000ден ашуун танкалары, 13000ден ашуун учактары, суу астында жүрүүчү кемелери 66 жана ядролук куралдарынын саны 1350 дананы түзүп турат. Албетте, Америка Кошмо Штатынын армиясы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эң күчтүү армиялардын бири болуп турат. Албетте, Кыргызстаныбыздын армиясыны жогорудагы айтылган өлкөлөрдүн армиясына салыштырууга болбойт. Биздин армиябыз 139 өлкөнүн ичинен 93-орунду ээлеп турат. Кыргызстандын армиясында бүгүнкү күндө 12 миң аскер кызмат өтөт жана армияга 20 миллион доллар акча коротулат. Бирок ошентсе да биздин өлкө көптөгөн өлкөлөрдүн армиясына салыштырмалуу күчтүү. Мисалы, Монголия, Армения, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдүн армиясына салыштырмалуу Кыргызстандын армиясыны Global Firepower уюму күчтүү деп эсептейт. Достор, жогорудагы өлкөлөр тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Сиздер менен Кыргыз Топ каналы болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.